Бүткүл дүйнөлүк театр күнүн утурлай биздин Кыргыз драм театрында мына бүгүн Рамаяна аттуу спектаклдин жабык көрсөтүүсү өтүүдө. Ал жерде бүгүн биздин бир топ актер актрисалар эмгектенген. Анда эмесе спектаклдин жүрүшүнө чогуу күбө бололу. Рамаяна спектакль башка спектакльдердин өзгөчөлүгү биринчи кезекте бул Индия эл эпосу. Дүйнөдөгү эң чоң эпостордун бири. Албетте эпостун жалпы бардык жагын камтууга өтө мүмкүн эмес, анткени себеби эпос абдан чоң эпос. Көп учурда көрүүчүгө мындай түшүндүрүүгө туура келе турган жерлери бар деп ойлойм. Анан эң башкысы Индия биздин менин жеке көз карашымда бул бийлер, бул коз, музыка, бул өтө бир эмоционалдуу ар бир окуяны курч эмоционалдуу кабыл алуу, ошого курч эмоционалдуу мамиле кылуу деген сыяктуу мүнөздөр менен эсимде калган. Ошондуктан ушул жагына көбүрөөк басым жасадык. Рамаяна эпосын балким өзү окуп чыккысы келбеген азыркы көрөрмандарга ушул спектакльди көрүү аркылуу дүйнөдөгү эң чоң эпостордун бири, дүйнөдөгү шедевр чыгармалардын бири менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүп берет болуш керек деп ойлойм. Сароз балапандарың айлансын деп баатырларга 8 жашка жетишкен 18 Театр чөйрөсүндө жаңы саамалык катары дал ушул Рамаяна спектаклин атасак болот. Себеби Индия элинин улуу эпосу аталган Рамаяна аттуу чыгарма сахналаштырылган форматта эл алдына биринчи жолу тартууланганы турат. Сурагандай ыйык тумарды угуп тургун буларды. Бул албетте Индия элинин эпосу, Рамаяна эпосунун бөлүктөрүнүн бир бөлүгү да. Бул Рамаянада Раманын апасы Каушалянын образын жараттым. Кудай буйрсам ошо премьерада көрүүчүлөр келип өзлөрүнүн сындарын айтып кетет. Мындай жакшы болду деп өзүбүздү өзүбүз мактабайлы. Көргөн көрүүчүлөр келип сындап өзлөрүнүн пикирлерин айтып кетсе бизге өтө мындай жакшы кайра алдыга жылганга жакшы болот да. Эми өзүбүз кыргыз болгондон кийин башка адамдардын дилин сөзсүз түрдө биз мындай иликтеп, издеп, окуп, кандай болуш керек эле, жөн эле биз кинодо көргөндөй эле мындай неме эмес да, образ эмес да, анын ички дүйнөсүн айтып кеткен, жогоруда айтып кеткендей дилин, анан алардын динин дагы үйрөнүш керек болду. Бул спектакльге даярдык башталганына 1 жылдай убакыт болгон. Индия элинин маданиятын, үрп-адатын чагылдырып, образды ачып берүү үчүн чыгармачыл топ күн-түнү эмгектенүүгө туура келген. Буйруса эл сынына коюлуу убактысы жакындап, толкунданып жаткан учурлары. Башкы каармандын образын жараткан актер Өмүрбек Израилов үчүн быйылкы жыл кинодо да, театрда да жемиштүү болду көрүнөт. Башкы каарман катары биринчи дебюттук кадам десем болот. Муну эмне болуп тандалып калган, бизде театрда кинодогудай эмес, театрда 60 артист эмгектенет. Анан режиссер өзү каалаган өзүнүн көз карашы менен өзү көргөн актерду тандап алат. Кыйынчылыктар болгону жаңы театрга киргениме аз эле жыл болду, 3-4 жылдын жүзү болду. Анан ушундай чоң масштабтуу спектакльде ушундай чоң ролду ойноо абдан эле татаал болду. Эске сала кетсек, актердук түзүмдүн 50% ашыгы жаштардан куралган. Ал эми Рамаяна эпосун которуп, сценарийин жазган Бактыгүл Чотурова эжекебиз төмөндөгүлөргө токтолду. Негизги окуя болсо индиялык
Вальмики деген улуу акындын Рамаяна эпосунун негизинен алынган драмалык чыгарма. Буну ошо Назым Меңдебаевдин режиссерлугу менен Кудай буйруса ишке ашканы турат. Албетте бул чоң эпос, бул биздин Манас эпосунан кийинки эле мындай карай турган эпостордун бири, дүйнөлүк адабияттагы шедеврлардын бири да бул. Менин кубанган нерсем ошол жаштар биздин мурунку улуу муундун жолун татыктуу алып кете тургандай болуп өсүп келатышыптыр да. Мен ошого кубандым. Анан бул пьесаны жазууда болсо кыйынчылыктар, толгонуулар, таасирлер, ойлонуулар баардыгы баштан өттү. Анан ошону камыр жуургандай жуурулушуп отуруп, анан эми бүтө турган мезгили келди. Кандай чыгыш чыкты, ал көрөрмандардын сынында болсун. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Конучбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.